Айтылуу айгүл гүлөсүп, өрүкзарлар бүрдөгөн берекелүү баткен жергеси менен өлкөбүз бүтүн болуп, аскерсиз эле жашоочу тургундар чек араны коргоп, мекен жыгын бекем көтөрүнүп, арык кооптуу жашоодо күн кечирип келишет. Анткени менен агартуу тармагында айыл жаштары алдыда экенин баамдай алдык. Ал эле эмес, жашоо тургундары, мугалимдердин билим берүүнү мыкты уюштуруп жатышкандары аябай кубандырат. Бул ирет Ош гуманитардык педагогикалык институтунун Мурас телестудиясы дал ушул Баткен облусунун Зарташ айылындагы билим уясы тууралуу баяндап бермекчи. Зарташ айылында 1960 жылдан 90 жылга чейин мектеп болбогондуктан окуучулар Чоңгара айылындагы мектепке жөө келип окуп жүрүшкөн. Айыл эли Зарташ айылынын мектебинин имаратын ашар ыкмасын колдонушуп, ушул айыл тургуну Раматылык Эргешов Абдисалам устанын эмгеги менен салышкан. Зарташ башталгыч мектеби 1990-91 окуу жылында Карлик тебинде ачылып, окуучуларга билим бере баштаган. Алгач мектепте 45 окуучу окуп, жана 3 мугалим эмгектенген. Алар Орунбай Анарбаев, Назакат Темирова, Нуржамал Алыбаевалар болушкан. Ал эми 1993 окуу жылында Зарташ толук эмес орто мектеби болуп ачылган. 1999 жылга чейин мектеп директору болуп Анарбаев Орунбай жетектеп келсе, ошол жылдын сентябрь айынан баштап 2005 жылга чейин Жоробай Касымов, ал эми 2005-2019 жылдары Кошбай Сатыбалдыев жетектеген. Жоробай агай мектеп мүдүрлүгүн тапшырып бергенден тарта, мектептин ардагер мугалими катары учурда да балдарга өз билимин татыктуу берип келет. Мен мектепти жетектеп мүдүр катарында 5 жыл иштедим. Бирок ушул 5 жыл аралыгында өтө кыйынчылыктар көп болгон. Инвестиция тартып келүү жоксо бирок каржылаган эмес, өкмөт каражат жетишпейт, бүгүнгүдөй деңгээлге жетүү өтө кыйын болгон. Ошентип андан демөөрчүлөр керек болду. Анан 2005 жылы мен мүдүрлүк тапшырып, менден кийин Сатыбал деп Кошбай агай мүдүр катарында мектеп жетектеп келди. Учурда мектепте 120 окуучу билим алып, 4 башталгыч класстан 16 предметтик мугалим эмгектенет. Окуучунун саны аз болгонуна карабай, мугалимдер талыкпай татыктуу билим берип келе жатышат. Ынтымактуу жамааттын курчоосунда жылдан жылга мектептин ийгиликтери артып, билим берүү жаатында көптөгөн жетишкендиктер жаралып жатканы кубанаарлык. Жигердүү эмгектери менен мектептин билим арабасын алга сүрөп келе жаткан Гүлкан Алдаева 20 жылдан бери үзүрлүү иш алып барууда. Биздин мектептеги кичинекей болгонуна карабастан аягында ийгиликтерибиз көп. Анткени себеби 2 окуучу кызыбыз алтын тамга артыкчылык аттестатына ээ болгон. Ал эми олимпиадага кайрыла турган болсок, быйылкы көрсөткүчүбүз аймактан 7 окуучубуз райондук баскычка өттү. Азыркы мезгилде ошол 7 окуучу менен предметтик мугалимдер жигердүү иш алып бара жатат. Былтыркы ОРТнын жыйынтыгы боюнча эң жогорку упай алган окуучубуз бул Надырбек кызы Нургүл болду. 178 упай алды. Анда мурдакы жылкы бүтүрүүчүбүз 197 упай алган. Биздин эми келечектеги максатыбыз ушул окуучунун саны аз болгондугуна байланыштуу бизде аябагандай мүмкүнчүлүктөр көп да. Ар бир окуучуга билим тарбия бергенге убактыбыз жетет, бүт мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Негизги максатыбыз мына ушул окуучулардын ОРТдагы упайын 230 упайга жеткирүү. Ал эми мектептен спорт тармагында да бир топ ийгиликтер жаралып, мактоого татыйт. Бирок мектепте спорт тармагын өнүктүрүүгө жетиштүү шарт түзүлө элек. Спорттук зал жок болгондуктан окуучулар болгону спорттук аянтчада күз жана жаз айларында гана волейбол ойношуп, аймактык, райондук, облустук мелдештерге катышып, мектепке бир топ сыймыктарды алып келишет. Мына ушул багытта байкалбаган бийик ийгиликтерди аюу үчүн алып келген Кыргыз Республикасынын дене тарбиясына тилешниге 20 окуучуну спорттун чебери кылып тарбиялаган Марасилов Кубанычбек агай жетишкендиктер боюнча баяндап өттү.
спорттун волейбол түрүнөн аймактык турдан айыл өкмөттөн жеңип чыгып, районго чыгып, райондон 3-чү местолорго чейин жетишип, жакшы ийгиликтерге жетишкенбиз. Анан ошолдон баш окуучуларыбыздын арасынан 2 окуучубуз мыкты даярданып, окуу жайын бүтүп, Ош шаарына барып, бирөөсү Даркан спорт клубуна кошулду. Бирөөсү Бишкек шаарына барып, ошол жерден Эрем спорт клубуна кошулушту. Былтыркы жылы ошол бизди окуткан 2 балабыз Кыргыз Республикасынын спорт чебери волейбол боюнча спорт чебери деген ийгиликтерге жетишти. 2019 жылдан бери мектептин директорлук кызматын Эмил Абдибалиев агай аркалап келүүдө. Анын жетекчилик астында мектептин жалпы ишмердүүлүгү алдыга жылып жатканы маалым болду. Бирок ага карабай мектептин кепке аларлык көйгөйлөрү бар экенин жана негизгиси авариялык абалда болгонун белгиледи. Негизги максатыбыз ушу окуучуларга сапаттуу билим, татыктуу тарбия берүү болуп саналат. Анан ушул окуучуларды көбүрөөк китеп окууга кызыктыруу, ошо билим сапатын өстүрүү. Азыр бизде республикада ошо билим сапатын жалпы республикалык тест жана олимпиада менен аныктап калбадыбы? Ошондуктан ушул 2 багытта биз ишти жандандырып, окуучуларга ушул ЖРТнын маанилүү экендигин, олимпиаданын да маанилүү экендигин билдирип, иш жүргүзүп атабыз. Бул жерде негизинен ушул ата-энелер, кызыктар тарап менен биз мыкты байланышта болойлу деп, ушул энелер мектебин уюштуруп, ошо ата-энелер менен тыгыз байланышта болуп, ишти жүргүзүп атабыз. Жана биздин мектептин эң чоң көйгөйү бул 90-жылы ашар жолу менен курулган, ыңгайлаштырылган мектеп. Бизде бүгүнкү күндө ошо 123 окуучу окуйт. Мектебибиз авариялык абалда, ошо МЧС тарабынан корутунду чыккан. Ошол республика боюнча ошол 230дан ашуун авариялык мектептердин катарында турат. Ошол курулуучу мектептердин. Ошо шартыбыз, ошо спорт залыбыз жок, актовый залыбыз жок. Ошо окуучулар баягы чыгармачылык менен даярдаганга түшкө чейин дагы, түштөн кийин дагы жана окууканалары жетишпейт да. Ошол окуу менен гана чектелип калабыз, баягы даярдык көргөнгө орун жок болуп калат. Ошондуктан биз билдирүүлөрдү жазып, кат аркылуу кайрылып, ошол жаңы типтүү мектеп курууга аракетибизди жумшап атабыз. Андан сырткары бизде ошол демөөрчүлөр менен иштешип атабыз. Ошол мектептин бүтүрүүчүлөрү, ошо айылдын тургундары менен иштешип, мисалы мына жакынкы аралыкта ошол Эркин Жусупов деген агайыбыз ошол мектепке атайын 18 000 сомдук отургуч жана парталарды алып берди. Ал эми Жусупов Эрлан деген жигитибиз ошол мектептин алдын быйыл цемент дегенибизге цемент алып берди. Ал эми Россияда эмгектенишкен биздин мекендештерибиз, айылдаштарыбыз ошол мектебибизге 3 жаңы досканы алып берип, ошол материалдык техникалык базаны чыңдоо максатында дагы иш жүргүзүп атабыз. Айыл мектептерин кыдыруу менен балдардын билим деп жанган көздөрүн байкай алдык. Биздин максат аймактарды өнүктүрүү багытын улай агартуу тармагындагы айыл мектептерин жалпы коомчулукка тааныштырып, элет жериндеги жаштардын билимге умтулуусун, алардын өлкөбүздүн өнүгүүсү үчүн жасап жаткан иш-аракеттерин жалпы журтка жайылтуу болуп саналат. Дал ушундай өңүттүү окуу жайыбыздын мурас кербени мындан ары өз ишин уланта бермекчи.